балким күн сайын скутер менен жеңил унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталып жатат дейт күбөлөр. Мына бүгүн дагы жол кырсыгы катталды. Скутер менен жеңил унаа. Скутерлерге кандай жаза колдонуш керек? Албетте комментарийге ой пикириңизди жазып коюңуз. Депутаттык мандатынан ажыратылган Султанбай Айжигитов жогорку кеңешке кире албай Астанада калып кеткен видеосу тарады. Аттракциондон кыз кулагандан кийин арадан көп өтпөй аттракциондун оператору кармалды. Россия өлкөсүндө эмгектенип жүргөн мигранттар үчүн жаман кабар. Эгерде сиз такси кызматында иштеп жатсаңыз, биздин айдоочулук күбөлүк өтпөйт. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Токмок шаарында унаа жолдун боюнда талаа өрттөндү. Кече 1-апрелде Токмок шаарында унаа жолдун боюнда талаа өрттөндү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда куткаруучуларга Бишкек Нарын-Тооругард унаа жолунун 62-чакырымында ачык аянтта кураган чөптөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Анын өрт жүрүүгө саат 19:28 Токмок шаардык номер 21 Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм тартылган. Панфилов паркындагы кырсыктан кийин аттракциондун оператору кармалды. Керектөөчүлөр үчүн кооптуу жагдай жараткан деп шектелген жаран кармалды деп билдирди 2-апрелде 1-май Рептин басма сөз кызматы. 31-мартта кечинде Панфилов атындагы паркта жайгашкан аттракциондо 2006-жылы туулган кыз киши кулап түшкөн. Ал оор жаракат менен ооруканага жеткирилген. Дарыгерлердин акыркы маалыматы боюнча бейтаптын абалы оор. Бул факты керектөөчүлөр үчүн коркунуч жаратуу боюнча катталды. Милиция кызматкерлери тарабынан аттракциондун оператору 2001-жылы туулган жаран кармалды. Ал убактылуу камакка алынып, тергөө жүрүп жатат. 1-апрелден тарта Россияда чет элдик айдоочулук күбөлүктөр күчүн жоготту. Бул тууралуу РБК билдирет. Россияда жарандык калган, жашоого уруксаты же убактылуу жашоого уруксаты бар жарандар чет элдик айдоочулук күбөлүктөрүн пайдалана алышпайт. Бул чектөө чет өлкөдө жашап, ал жактан күбөлүк алган россиялыктарга да тиешелүү. Жаңы мыйзамга ылайык чет элдик айдоочулук күбөлүк менен транспорт каражаттарын башкарууга болбойт. Кайрадан унаа айдоо үчүн сынак тапшырып, Россиянын күбөлүгүн алыш керек. Бул талапка баш ийбегендерге 15 000 рубльга чейин айып салынат. Султанбай Айжигитов жогорку кеңештин имаратына киргизилбей жатат. Мандатынан ажыратылган жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитовдун жогорку кеңештин имаратына кире албай жаткан видеосу тарооду. Аны коопсуздук кызматкерлери киргизбей жатышканын жергиликтүү ЖМКлар жазууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы административдик сотко доо арыз менен кайрылган. Аларда арызды кабыл алгылары келген жок. Бирок биз аларды кабыл алууга көндүрө алдык. Мен соттолгон жокмун, мыйзамсыз түрдө мандатымдан ажыратылдым деген Айжигитов. Айта кетсек, бүгүн 2-апрелде парламенттин жалпы жыйыны өтүп жатат. БШК Айжигитовду 28-марттагы жыйынында мандатынан ажыраткан. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва.
Элди козутуп, парламент төрагасы өкмөттү аша чакпоого чакырды. Бүгүн 2-апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу өкмөттү мыйзамсыз делген объекттерди бузууда этият болууга чакырды. Ал айылдардагы жолдорду кеңейтүүдө тургундардын үйлөрү, короо жайлары буздурулуп жатканын белгиледи. Тынч, жөн жай жаткан элди козутуп коюп жатат. Эми эл өзү деле чындап жолго олут турак чыгып кеткендерин бузуп, иретке келтирүүгө макул, бирок кээ бир жерлерде аткаруу бийлиги аша чаап кеткен учурлар болуп жатат. Муну этият кылыш керек деди ал. Буга чейин депутат Улукбек Ормонов снос деген сөз айылдарды каптап жатканын айтып, тийиштүү органдардан түшүндүрмө талап кылган. Урматтуу каналыбыздын катталуучулары, ал эми сиздин оюңуз снос боюнча кандай? Албетте комментарийге калтырыңыз. Ар бириңиздердин ой пикириңиз маанилүү. Мына биз дагы аймактарды кыдырып келдик. Бир маселе болуп атат. Мына Улукбек Зулпукарович дагы өткөн жумада ошол маселени көтөрдү. Ушул айылдарда, жанагы кичи айылдарда дагы жолдорду кеңейтүүдө үйлөрдүн короо жайларын жылдыруу боюнча мындай бир масштабтуу компания болуп атат да, ушуну этият кылыш керек аткаруу бийлиги. Элди мындай жөн жаткан, тынч тирлигин кылып аткан элди мындай козутуп коюп атат да, эми чындап эле баягы олуттуу ор коюп чыгып кеткен, жолго салып алган курулуштарды эл өзү деле түшүнүп, бузуп, иретке келтирүүгө макул, бирок кээ бир жерлерде мындай аша чабып кеткен жерлер болуп атат. Ушуну этият кылыш керек, элди мындай көп козутпай. Бул бир. Экинчиси, Чүй милициясы унаа мекемесинин кызматкерине 3 кылмыш ишин козгоду. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жасалма документтер менен автоунааны мыйзамсыз каттатып жүргөн унаа мамлекеттик мекемесинин кызматкери кармалды. Бул туурасында Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Тергөөнүн маалыматы боюнча, Жаран Infinity үлгүсүндөгү унааны жасалма документтер менен каттоого унаа мамлекеттик мекемесинин директорунун орун басары Жаранга $1500 өлчөмүндө пара бергендиги аныкталган. Андан соң аталган мекеменин Жайыл Панфилов бөлүмүнүн адиси тапшырып, ал башка адамдар менен биргеликте жасалма документтердин жетишпеген бөлүктөрүн даярдап, андан соң автоунааны мыйзамсыз катташкан. Унаанын ээси документтер бүткөн соң үчүнчү жактарга сатып, алар унааны Казакстанга алып чыгып кетишкен. Бул факты пара алуу, кызматтык абалынан кыянат менен пайдалануу, документтерди жасалмалоо менен кылмыш иши козголгон. Натыйжада 1960-жылы туулган унаа мамлекеттик мекемесинин Жайыл Панфилов бөлүмүнүн адиси кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Полную фамилию, имущество.